Мырзайым Сапаралиева Бакай Ата айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. Каарманыбыз 4000 сом айлык алып иштеп баштаган. Өзүнүн кесибин сүйгөндүктөн башка тармактагы жумуштарга кызыккан эмес. Эми 1 августтан баштап мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин айлык маянасы көтөрүлөт деген жаңылыкты угуп, кубанып турган учуру. Мен өзүм айыл өкмөттө иштеп келгениме 9 жылдын жүзү болду. Буйруса, мурдакы айлык акыбыз 15 000 сом тегерек болсо, президентибиз жарлыкка кол койгондон кийин Кудай буйрса 30 000 болот деп атат. Абдан кубанычтабыз, буйруса күтүп атабыз. Ошо айлык акылар ошо аз болгондо байланыштуу ваканттык местолорду аябай көп айыл өкмөттө. Бизде мисалы 5 ваканттык орун бар. Эми адамдар кызыктар көбөйүп баштады. Буйруса айлыгыңар көбөйөт экен деп биздин орундарга. 2022 жылдын 1 августунан тарта өлкөнүн мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлеринин эмгек акылары көтөрүлдү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик жарандык кызматчылары менен муниципалдык кызматчыларына эмгек акы төлөө шарттары жөнүндө жарлыкка кол койду. Мындай жаңылык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди кубандырып, жоопкерчиликти жогорулатты. Акыркы 10 жыл аралыгында бул тармакта эмгектенген кызматкерлердин айлыгы көтөрүлгөн эмес. Бакай Ата районунун боюнча жалпы 9 айыл өкмөтүндө 120 дан ашыгыраак муниципалдык кызматкер эмгектенет. Ал эми мамлекеттик кызматта болсо бир 300ге жакын мамлекеттик кызматчы эмгектенет жалпысынан. Анан эми буга чейин мамлекеттик муниципалдык кызматчылардын айлык акысы 5000 сомдон болуп келген. Азыр президенттин указын сүйүнүп колдоп кабыл алышып атат. Ошол жаңы кабыл алынган жарлыкка ылайык булардын айлыгы жакшы эле көтөрүлөт деген ойдо болуп, ушул күнүмдүк турмуш тиричилигине, бала чакасын бакканга жакшы мындай шарт түзүлүп, жашоо шарты оңолот деген ойдо болушуп атат. Алгынбай Имаров Бакай Ата районунун акими бир районду жетектеп, элдин көйгөйүн чечүү менен биргеликте районду өнүктүрүү башкы максат. Эң негизгиси талыкпаган эмгек. Буга чейин Алгынбай Имаров 22 000 сом айлык алып иштеп келсе, эми август айынан баштап 47 000 сомдун тегерегинде айлык акы ала баштайт. Ушу мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге президентибиздин жарлыгы чыгып аябай кубанычтабыз. Кадамжай районунда 2019 жылы аким болуп барганымда ушу менин колума 21 000 сом акча тийчи. Мына кече жарлыкты көрүп алып канча пайызга айлык акыңар, маяныңар кошулду дегенде эсепчибиз менен чогуу эсептесек, ушу биз алган бүгүнкү күндө ушуга чейин алып аткан колума тийген таза, менин мындайча айтканда айлык маянам 23 000 сом болчу. Азыр эсептеп чыкканыбызда мына 47 000 сом болуп атат. Буга чейин айлыктын аздыгынан кесипкөй кадрлардын жетишсиздиги көйгөй эле. Өзгөчө мамлекеттик кызматтарда кадр тартыштыгы көп болчу. Эми айлык акы жогоруласа кесипкөй адистерди тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөрү айтылууда. Кадрыбыз бат-бат эле келип кайра айлык маянасы аз деп кетип калчу. Азыр эми мен ойлойм, мындан ары тилекке каршы андай баягы кадрлардын бат алмашуусу болбойт. Ар ким өзү аркалаган ошо кызматта жашынакай иштеп, ушу мамлекетибизге кызмат кылып берет деп ишенемин. Ушул убакыттан пайдаланып, мен ушу Бакай Ата райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы, аким катары ушу биздин урматтуу президентибизге чоң ыраазычылык билдирип кетемин. Мамлекет башчысынын жарлыгына ылайык жогорулатылган айлык маяна жоопкерчиликти күчөтөт. Башкысы өлкөнүн бакубат өнүгүүсү үчүн ак ниеттүүлүк менен иштөөгө милдеттендирет. Гулера Нурбулотова, Мелис Элебесов, Бакай Ата району.